Assalamu alaikum, урматтуу жалпы көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу Кыргыз элинин Актаңбай акыны, Төкмө акын Идрис Айтбаев агайыбыздын бүгүнкү бизге өтүп бере турган семинар эфирдин темасында сиздер менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү эфирибиздин темасы көз жана сөз. Урматтуу достор, Кыргыз кыраны мотивациялык долбоорубузду баштап отурабыз. Суроо бөлүгү дагы бар. Буюрса агайдын семинарынан кийин кызыктуу суроолорду берсеңиздер болот. Алдыңкы кызыктуу суроолорго биздин эфирден атайын белектер бар. Ана эмесе биз эфирибизди баштай берели. Агай, биздин эфирге кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош болуңуздар, чоң рахмат. Агай, анда убакытты кетирбей баштай берели сиздин семинарыңыздан, сабагыңыздан. Анда макул баштайлы. Жалпы жаштарга жалындуу салам. Өзгөчө мына ушундай жолугууну уюштуруп отурган Кадыр мырза, кадырыңыз калк арасында мындан да жогору болсун жана жалпы жаштарга ийгилик каалайм. Дегенде эле бүгүнкү сабагымды мына ушу сабак башталганга чейин калем шилтеп жазып койгон бир эки чыгармам бар. Мына ушуну окуу менен баштайын. Бул турмуш кимди кайда кулатпадың? Бул турмуш кимди эмнеге ынатпадың? Бул турмуш кимди сыйлап, кимди кыйнап? Бул турмуш кимди азапка чыдатпадың? Бул турмуш качан сен жөн тура аласың? Бул турмуш качан кимден сураласың? Бул турмуш өмүр бою сынай берип, бул турмуш өлгөндө да уланасың деп жазып койгон бир чыгармам бар экен, эстеп кетип, мына ушуну окуп баштайм. Жалпы жаштарга барда көппө деген бир чыгармамды жаштарга бир сабак болсун. Анткени барда барбалаңдап көбөп кеткен, жок болсо заматта чөгүп кеткен жаштар да көп экенбиз. Андыктан сабыры жок адамдын эч качан кадыры да болбойт. Сен окуп бергиле. Деп кордоп калат бирөөлөр. Сүйлөнүшөт сөздөн кетип күнөөлөр. Сабырыңды сынагансып сайгылайт, сыйырматка татып койбойт күбөңөр. Мейли азыр, кыйынсында болбойсуң, мингениң бар кычырайсың, чоңдойсуң. Адам менен адамдыгың унутпа, анте берсең 6 күндө оңбойсуң. Барда көппө, бар балаңдап тоготпой, жүргөн жаман жакындатып жолотпой, кыйынсынып жалгыз калып бир күнү көз жашыңды төгүп калба сороктой. Бере албадың, тоготподуң бир сыйың, билем азыр бийиктесин бир кыйын. Менмен синип тоготпосоң сен мени, мандатың да, чоңдугуң да бир тыйын деп жазып койгон бир чыгармам бар экен. Мына ушул чыгарманы айтып берейин. Урматтуу жаштар, келиңиздер, сабагымды баштайм. Жалпыңыздарга бул чыгармадан айта кетчү нерсе, эл алдында эч качан кожа куртка кычырап кийгениңе мактанба, кара уна жип уна мингениңе мактанба. Мунун баардыгы өткүнчү кеткинче. Байлык дегенде биз илимди, билимди, байлык дегенде өнөрдү, байлык дегенде кесипти түшүндүк. Мына ошондуктан жалпы жаштарды илимге, билимге, китепке ашык болуп, илим алууга, изденүүгө чакырып кетем. Урматтуу жаштар, бүгүнкү тема сөз жана көз. Алгач сиздер менен мына ушул сөз тууралуу азын-аулак токтоп, анан көзгө кененирээк токтогум келди. Сөз. Адамдын оозунан чыккан сөз бир килтейген фабрикадан чыккан продукцияга окшош, товарга окшош. Эң чоң бир фабрикадан бир товар чыгарыш үчүн фабриканын ичиндеги канчалаган станоктор иштейт. Дал ошондой эле адамдын оозунан чыккан сөз үчүн дагы адамдын дене мүчөсүндөгү эчен баягы ички орган аппараттын баардыгы жардам берип, аягында бир сөз чыгат. Демек, бир сөз дагы адам денесин бир фабрикада элестетсеңиз, ошончо фабриканын ичиндеги ички органдардын баардыгы жардам берип, мурун дем алып, аны өпкөгө жеткирип, өпкө аны
kıçkıl kömür kıçkıl gazın başkasını bölüp verip anana kayra alıp gelip mana o jerdeki tamak gartan bütün bardığın işke salıp akırında sizge bir sözdü çıkarıp beret. Demek söz jönden jön çıkpayt eken. An üçün da Allah'tın bergen dene müçeleri ar beni özgöçö buga jardam beret. Oşontan söz meniki men kalaganday süyleyim debeňiz. Anı dele Allah sizdin dilingizge salsa süyleysiz, bolbosa süyley albaysız. Dal oşonda ele gede jaştar var, özümdün denem özüm bilem degen jaştar çıktı. Hormatly jaştar, özümdün denem özüm bilem deseň, anda özümdün göňüm özüm bilem dep jep albaysın mara jaka. Hormatly jaştar, özümdün denem dep atkan bol deneň dagı kıyamatda Allah'tın aldında adam özünün aylaker amal köylügün kılam dep Allah aldında tuğra emes jalgan jogoplardy bere başlagan kezde Allah anın oğuzun möhürlep sanıp jana dene müçeleri tilge girip söz süyley başlayt. Kol aytat menin momunda işke koldandı. But aytat menin momunda kıldı. Göz aytat bütün dene müçeň saga karşı görgözme berip kalgan gün gelet. Demek oşol günü özümdün denem degen deneň dagı seniki emes bolup kalat, sen aga hiç kalbayt. Oşontan har bir jaştardan soranam, keliňizler. Söz ekende öyle süyley berbeňizler. Oğuzdan çıkan söz, oğuzdan çıkkanga çeyin sen aga eýilip kalasın, oğuzdan çıkkandan keyin sen sözüňe kul bolup beresin, söz saga eýilip kalat. Oşontan oýnap süýleseň de oýlap süýle bekerinden aýtylgan jok. Tiliňdi boş koýsaň tişiň sınat degen kırgızdyň gebi bar. Oşontan jalpy jaştardan soranam, tiliňerde til bar eken dep ele süýley berbeňizler. Söýügi jok til kançalagan söýüktürdi sındyrdy. Oşontan jalpy jaştardan soranam, bizde açık üstünde aytırıp men, je bolbosa gönüp kalgan, önököt bolup adat bolup kalgan sözler. Misal üçin öňçe söz üstü ötkende bir jaş sora beret, agay deyt. Ömürden ötüp ketipatkan kezde akırkı sözü kalima la ilahe illallah Muhammed Rasulullah şahadat menen gete turgan bolsa, beýişke girediken o. Owa bismillah oşondoy deýli, niyet kılaly. İnşallah. Bırak bir nese var. Adam tili enne menen alek bolsa, akırında da oşol sözde aytıp ketip. Buga misal, köptögön adamlar can berip ölgön kezde, köpünçe oşul ölümdün statistikasyny karaganda, çoçup ketip ölgönдөр, avariya bolup ölgönдөр abdan köp eken. Emi siz özüňizde elestetip turuňuz. Sizdi men çoçuta turgan bolsam, oğuzunuzdan çıkan söz la ilahe illallah bu de vay neyince birden kebe. Eğer de avariya bolup ketsek, bir yerden düşüp kete turgan bolsak da, oğuzunuzdan korkup ketip, çoçup ketip ayta turgan sözüz, vay dep sögüngön söz çıgat, oğuzunuzdan kelime çıkpayt. Demek tilibizde jakşı nersege köndürmöýünçe, keteribizde da tilibizden jakşı söz çıkpayt hiç kaçan. Oşontan tildi daim jakşılıka göndürüňizler, üýretiňizler, adat kılıňızlar. Sözgö many berүү gerek. Ayrıkça bugünkü jaştar iki sözdün biri sögüngön sözler. Bugünkü jaştar sabırı jokko aylanyp aldy. Bugünkü jaştar az nersege kanaat kılbay, şükür keltire albay kaldy. Oşontan tiliňerde jakşı söz menen kozdogula körkömdögüler. Til, o til, jürek genen bir deňiz syapty, al eme til oşol deňizden bir kırgagy. Deňizde emne bar bolsa tolkun menen jeyge çykkan syapty ele, jüregiňde emne bar bolsa tiliňe gelip çygat. Adamdyn tiline garap turup, anın diline bağ berse bolat. Tiline garap turup, diline bağ berse bolat. Süýlep atkan sözü menen anın özüne bağ berse bolat. Bunu da unutmaňızlar. Süýlep atkan sözüne gara özüne bağ bergenden aldanyp kalgan uçurlar bolat. Biroq akıllı adamlar alardın süýlep atkan sözünün jasalma ekendigin, alardın süýlep atkan sözünün koja görsün ekendigin, sözüne özünün hareketinin dal gelbey atkandan baýkasa bolat. Oşontan jalpy jaşlar söz eken dep süýlebey, abalkim uşunda bir güçlü sözler var, al oğuzdan çıkpayt, al amal menen hareket menen aytylat görsetler. Hareketin abdan manily sözlerdi görsetip beret. Oşontan söz süýleniň eň baýagy tasir berүүçi hareket söz emes, kıymal harekettin özü. Jalpy jaşlar, bugün kündägi eň çoň bir gatalarybızın dagy biri ilmi hal
ilmi kal degen söz var Arap termininde. Bul degen söz ilmi kal. İlmi kala süylep berүү, ilimde aytıp berүү. Jana ilmi hal ahwal. Tagıragı ilim menen jaşoo. Bugün abdan göz ilim bilebиz. Abdan göz köp nerse ayta alabыз. Abdan göz ukmuş masala bayan kılabız. Biro geptin bardığı, göy-göydün bardığı, oşol aytkan sözüzgө özüstün dal gelbey atkandığı, jana oşol nersege amal kılbay atkandıgыбызda. Bugün 1000 nerseni bilgenden göre bir nerseni düşüngön jakşıraak. Geptin bari düşünүүдө жатты. Jaşlar ayabay köp informasiya bilebиз. Bирок бардыгын түшүнбөйбүз, бардыгын аткарбайбыз. Кептин бары ушул жерде, көйгөйдүн бары ушул жерде. Facebook'a чыгып алып, Instagram'a чыгып алып, интернетке чыгып алып, ар демкени жазып, ар демкени сүйлөп аткан өтө көп ученыйлар бар интернеттин ичинде. Бирок амалга келгенде, hala айтып бергенде абдан көп ученыйлар, бирок амалга келгенде, hal жашаганга келгенде балекет жок. Alatoğunu al kişiye koysan, akılına koyup koysan, Alatoğunu timele ukmuş kılıp, Amerika kılıp örkündöp salgan sözü menen. Abirok hareketke gelgende, Alatoğunu mınday koy, ayılına faydası tiyelek alıver ana süyle otkan kişinince. Ayılına faydası tiyelek. Köçösüne bir jakşılık kılelek alıver. Oşontan urmatlı jaşlar, gelingizler. Tilim bar eken de böyle söyleyiverbey, kolum bar eken, barmağım bar eken de böyle kompüterden ar jagında barmak menen baskılap, bayağında bir klaviaturni bagatirge aylanbay, kelingizler, sözdön işke ötölü. Sözdön amalga ötölü. Mamleket bagam ne kıldı emes, men mamleketke ne kıldım degen. Şunda bir uğram menen jaşaylıca. Alatoğunu özgörtüş kolundan gelbeyt men bilen. Alatoğunu özgört albasan da jok degende ayılыңды özgörtçü. Jok degende uşudan başlap körбөйлү. Jok degende göçöңдөн bir komşuna paydan tiyelek, bütün de Kırgızistan'da kritika kılıp oturasın. Komşuna paydan tiyelek alıver. Oşontan jalpı jaşlar soranam, süylep koysa ar kimdin kolundan gelet. Bирок amalga kelgen кезде, hareketke kelgende кезде, geptin bari şu jerde жатат. Oşontan jalpı jaştарды aytarım, kritika, başka biröөнү kritika kılardan murun, özüңdü özgörtүүдөн başta, jakşылыкты birinci jakındarыңdan baştagıla. Üy bölöңdөн, ata-enеңден, karındaşың eje bir tuganыңдан, ayalыңдан, büyöңdön, bala çakаңдан, andan keyin koşunаңdan, oşenti jakşılık başlap berek керек. A degende эле, 6000 kilometr nары жактагы жерден башталбайт jakşılık. Bu nerseni unutmаңыздар. Урматтуу жаштар, жана улумун, балким ата-эне менен бирге отуруп көрүп аткан кишилер бар. Алла Таалам үй бүлөңүздөргө, ар бириңиздерге береке берсин, жана Рамазан айынын берекесин берсин иншалла. Кийинки Рамазанда да ушинтип чогуу дидарлашып, ушинтип сүйлөшүп отурган күн насип этсин. Sözüm bulanta. Gözdün nematına ötemem. Köz nematı. Kulak nematı. Bu bir Allah'tan bergen bir baylık. Bunu to'ra tushuningizdir, jana qadrlab bağlab bilingizdir. Kol da bir nemat, densoluk bir nemat, bir baylık. Ömür jaşoo bir nemat, vakit bir nemat. Kolundağı akça baylığın, korongdağı mal koy toğun, bular da bir nemat. Bugün bar, erteң jok boluşu mümkün. Bar kezde kadırla barıkta bilgine, bar nersenin kadırına jetiş üçün söz türde jok boluşu şart emes. Uçurdan paydalanıp ayta keteyim, gevirler aytat mı? Ata-enеңди gözü tirүүsünde sıylay berdi. Ova, ata-enеңdin gözü tirүүsünde sıylay bir. Tuğra, bирок bul makaldı biraz dağı da toluktayın. Ata-enеңdi gözü tirүүsünde gana emes, ata-enеңdi gözün tirүүsünde sıylay bir. Sen özün gözün tirүүңдө sıylay. Dünyögө kelүүdө gezek var. Algaç ata, anan bala, anan nevere, anan çevere törölöp dünyögө. Bирок dünyödөн ketip atkanda gezek çok. Atadan murun nevere, nevereden murun çevere de ölüp ketişi mümkün. Allah uşudan saklasın. Demek dünyögö gelişte gezek var, dünyödön ketip atkanda gezek çok eken. Anda ata-enеңdi gözü tirүүsünde emes, ata-enеңdi sen özün közüň tirүүңdө da sıylaştı bil. Seni dünyögö baylap berip koygon jok. Balki ata-eneden murda ketip kalуу da korkunучу var. Oşontan emne kılalı, kelingizler, gözüz tirүүndө da ata-eneni sıylap bilelim. Urmattуу jaşlar, ayrıca azırkı jaşlardan soranam, biz büt nerseni ulumuğundan öyröndük. Ulumuğun menen maýekleşip oturgandy jakşı gördük. Atalarыбыз menen, babalarыбыз menen maýekleşip oturgandy jakşı gördük. Kerek bolsa,
Misal üчүн азыркы мынау интервьюнун ордуна Кадыр мырза балким буга чейин жанагы теле баяныңыздарды көрүп атам Инстаграмдагы байланыштарды бир депутаттарды бир жанагындай мага чейин Шүкүр мырза досубузду чакырдыңыз бүгүн бизди бир нерсени айтам жаштар үчүн коомдо белгилүү болгон адамдарды чакыруу кызык болуп отурат ооба бирок биздин учурда коомго белгилүү эмес а балким аксакалдар менен маектешип отуруу аксакалдын оозун тиктеп отуруу ошол эле согуш ардагерлери фронтовиктердин оозун карап отуруу алардын ачкачылык заманында жашап өткөн башынан өткөн окуяларын угуу биз үчүн интернеттен а балким алдыкы Facebook, Instagramдан миллиардтаган эсе жакшыраак болчу. Мектептерге чейин алардын ар бир маегин, аксакалдардын бизге айтып берген согуш таласындагы ошол фронттогу көргөн кыйынчылыктарын айтып бергени биз үчүн эмигече жомоктой түйүлүп ошолорду карап ошолордун маегин угуп отурдук. Мындан улам бир нерсени айтам, Кадыр мырза, балким мындан кийинки бир маекке иншалла дал ошондой 70-80 ашып калган аксакал аталарыбызды маекке чакырып, аларды да маек кылыңыз. Бирок тилекке каршы, эгерде аксакалды чакырып, момундай теле берүү баян кылсаңыз, кулагы оорураак болсо да жанында небереси түшүндүрүп берсе, балдарым, бизден очурда мынандай болгон деп сүйлөп баштаса, бул ким кайсы деп жаштар тоготпой өтүп кетебиз да. Урматтуу жаштар, керек болсо оозунда быдырап сүйлөгөн мага окшогондун 10 миңин жыйнап ары сүрүп коюп, аксакалдык өмүрдү жашап аткан аталардын 6 сааттык маегин 6000 адам кул коюп монтуп угуп отурса аздык кылат. Ошондон келиңиздер. Биз аксакалдан, улуу муундан үйрөнө турган нерселерди бүт бардыгын интернеттен чукуп таап аткан болуп, жана аксакалдарга муктаждыгыбыз жоктой сезилип атабыз. Керек болсо ата-энебизди тоготпой калдык. Ата-энебизге кулак салбайбыз. Ата-энебизден таарынабыз. Ата-энебизден капа болобуз. Ата-энебизге өчөшөбүз. Бирок урматтуу жаштар, эмне деген кыйынчылык менен төрөп, эмне деген үмүт менен силерди багып, эмне деген үмүт менен силерге ишеним артып аткан ата-энени бүгүн зар какшатып, ата-энени кыйнап аткан жаштар абдан көппүз. Ата-энебизди дүйнөнүн ар жагына кетип калсаң дагы бакыт ата-энеңдин күлкүсүндө жатат. Менмин деген байлыктын ичине күлүп жашасаң да, бирок бакытка чөмүлө албайсың, эгерде ата-энең сенден нааразы болсо. Байлыктын ичине батып кетсең да, бирок бакытың сенден ашып кетпейт. Анткени бакыттын бардыгы байлыкта эмес, бакыттын бардыгы ата менен апанын жылмаюусунда, ата менен апанын сага ыраазы болгонунда. Урматтуу жаштар, көчөгө чыгып тааныбаган инсанга жакшылык кылып атабыз. Көчөгө чыгып тааныбаган адамдарга место бошотуп бересиң, жүгүн көтөрүшүп коесуң, же болбосо көчөдө эмне деген жакшылык иштерди кылып келесиң. Бирок үйүңө кайра келген кезде, үйүңдөгү атаң менен апаң сенден нааразы болсо, муналардын бардыгы бир тыйын. Атаң менен апаң сенден нааразы болсо, керек болсо, кылган ибадатың, туткан орозоң, берген жанагы садакаң, бүтүн бардыгы акыретте бир тыйынга жарабай калуу коркунучу бар. Ошондон келиңиздер, урматтуу жаштар, ар бириңерди суранып кетем, ата-энени ыраазы кылууга чакырам. Бүгүн 17ге чыга элек балдар ата-энесин коркутуп атабыз. 17ге чыга элек балдар 18-19га чыга элек балдар атасынын апасын коркутуп жашады. Мен айткан кылсаң өзүм өлтүрүп алам. Момунда шунчалык деңгээлде сабыры жок. Ата-эненин кадырына жетпеген эркек, ата-эненин кадырына жетпеген аял, эртең үй бүлөнүн да кадырына жетпейт, аял бала чага күйөөнүн да кадырына жетпейт эч качан. Эч качан бакытка балкып жашабайт алар. Ошондон жалпы жаштар. Эң менин жаным кейткени үй бүлөдө жалгыз уул. 4, 5, 6 кыздан кийин төрөлгөн жалгыз уулун ушул балам деп чоңойткон балдар эрке талтаң болуп, ата-энесин зар какшатып кетип калган балдарда көрөт. Урматтуу айрыкча эркек балдар. Аялдарга мейли, алар күйөөгө тийип кетет, күйөөсү багып алат. Сени ким багат, эркегим? Сени ким багат? Катының баксынбы сени? Урматтуу эркектер, эркектер десек бир жолду чегинен ашып тентектерге айланып баратабыз. Айрыкча эркектер үй бүлө деген ыйык мекеменин арабасын тарта албагандан кийин эркексиңби, разнараз чыгасыңбы деп, сен разнараз мага чыкпай, эң биринчи жай намазың үстүнө чыгып ал. Разнараз мага чыкпай, 2 саат Кур'ан окуп ал. Чындап айтайын, урматтуу эркектер, разнараз, ушунчалык кыйын болсоң, оорлугу 2 килограмм болгон көрпөңдү ушундай теуип туруп баамдатка туруп алчы.
Orozоңа туруп алчы, ибадатыңды кылып алчы. Шунчалык кыйын болсоңчу, сигаретиңди таштап ал, арагыңды таштап ал, шунчалык эркек экенсиң. Шунчалык кыйын болсоң, ата-энеңди сыйла. Урматтуу жаштар, бири-бириңди разборкага тартканды токтоткула. Аллах Таала сиз менен бизге разборка үчүн атайлап о кыямат күндү таштап койгон. Ошо кыяматта махшарда ошо кыйын разборка башталат. Аллах ошо разборкадан сактасын бизди. Иншалла, сыраты мустаким көпүрөсүндө чагылгандын жарк эткендей тездигинде иншалла кыл көпүрө жаннатты көздөй бат өтүп кетүү ар бирибизге насып этсин. Урматтуу жаштар, көз неаматына келдим. Эгерде сиздин көзүңүздү доктор дарылап, ушу көзүңүздү жарыкка карабаңыз, ысыкка алып барбаңыз, жана жарык светке күнгө тиктебеңиз десе, доктордун айтканын кыласызбы? Албетте кыласыз. Gözüңдөн айрылып калбайын деп доктордун айтканын кыласың. Жарыкка караба, ысыкка кирбе, баняга кирбе, кайнак сууга кирбе, суу тийгизбе, мынандай киргизбе десе, болбосо көзүңдөн айрылып каласың деген доктордун эскертүүсүн албетте аткарабыз. Бирок Аллах Тааланын эскертүүсү бар. Мына көзүң менен арамды тиктебе, күнөөнү караба, мына жакты караба, кызды караба, ананы караба, мынаны караба деген эскертүүлөр бар. Муну доктор эмес, Кудай берип атат. Эгерде мону кыла турган болсоң, көзүңдөн айрылып каласың деген жок Аллах Таала. Жаннатыңдан айрылып каласың. Акыретиңден кур каласың деп эскертип атат. Ошондон жалпы жаштар, бүгүнкү күндөгү эң чоң көйгөй, жаштардын илими төмөндөп бараткандыгынын эң чоң көйгөйү биз мына көздөр менен, арам менен адалды ылгабай карай бердик. Чындап айтайын. Биз мына көздөр менен ата-эне менен бирге отуруп мультфильм көрө албай калдык. Мана ушундай заманга келдик. Ата-эне менен бирге отуруп бир кино көрө албадык. Ата-эне менен бирге отуруп бир жаңылык көрө албай атабыз. Ата-эне менен бирге отуруп бир бой без правил көрө. Керек болсо бой без правилиңдин өзүндө биринчи раунд, экинчи раундка алмашты деп туруп жарым жалаңач кыздардын таблону көтөрүп жүрөт. Керек болсо кайдагы машинанын рекламасы, баллондун рекламасы, дарынын рекламасы, билбейм соктун рекламасы, ар биринде кайдагы жарым жалаңачтардын сүрөттөрү көрүнүп. Демек, бүгүнкү күндө мынау көз менен арам адалды ылгабай карай бергендин айынан биздин зээндерибиз төмөндөп кетти. Төмөн зээнден төмөн сөздөр чыга баштады. Натыйжада кебибиз кемтик, сөзүбүз сөлтүк болуп кетти. Урматтуу жаштар, сүйлөй турган сөзүбүздү карасак эмне кылабыз? Мисал үчүн, эмне үчүн кечигип келдиң? Эмнеге момундай болдуң дей турган болсо, биз баягы эле сөз, жаштардын сөзүн тыңдап отурсаңыз, ушинтип баштайт. Ой, эме баягы эме болуп кичине эме кылайын дедик эле, ошого эме болуп анан эме болуп калды да дейт да. Байкасаңыз сөзүн эме менен эме ашып кетти. Эмнеге? Анткени биз китептерди окубай калдык. Китеп окубайбыз, чындабай. Китеп окубайбыз. Улуулардын кебин тыңдабайбыз. Бир мисал, сен китеп оку. Биз телефон, интернетке, телефонго убакыт бөлгөнчөлүк убакытты атаң менен апаңдын маегине бөлүп көрдүң. Бир суроо бериңиз. Акеңдин, эжеңдин маегине көңүл бөлүп көрдүң. Бүгүн жок, бар дос телефон. Эң жакшы дос китеп. Эң жакшы дос китеп. Урматтуу жаштар, эң жакшы дос китеп. Китептерди алыңыз, барактап отуруңуз. Ансы деле кечке бир жерден жынбай телефончу көрүп отурасың го. Ал барактап отурчу китептерди. Бир бүтүн жан дүйнөңө жарык бере турган азыкты алып чыктыңбы? Жамгырда машина айдагансыздарбы? Жамгырда машина айдаган болсоң, алдындагы жанагы дворнигин иштетпесең алдыңды көрө албайсың. Жамгырда алдыны көрүш үчүн албетте дворникти иштетиш керек. Жашоодо дагы алдыны көрүш үчүн албетте китепти окуш керек, акылды иштетиш керек. Урматтуу достор, адамдын денеси, адамдын өзү дене менен рухтан турат. Дене жеген тамактан азык алса, рух окулуп аткан сабактан азык алат. Жалпы жаштардан суранам. Келиңиздер. Эчтеке болбойт деп отуруп, кичинекей күнөөдөн улам бүтүн жашооңдун жыйынтыгын жок кылып алуу коркунучу бар. Эч нерсе болбойт. Не аптырам, карап койсо болот. Эч нерсе болбойт. Урматтуу жаштар, бир нерсени айтайын. Эч нерсе болбойт деп, эң кичине көзгө көрүнбөй турган вирустан коркуп качып жүрөбүз го. Эч нерсе болбойт деп, көзгө көрүнбөгөн коронавирустан коркуп үйүбүздөн чыкпай отурабыз. Куду ошондой эле көзүбүз менен карап аткан ар бир нерсени эч нерсе болбойт деп карай бербек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. Урматтуу жаштар,
Bir neseni birinci jolu karasaňar bir günöni, birinci jolu karaşyň senin paýdaňa. Kokusundan görüp kalsaň közüň tar. A egerde görüp kalıp közüň tartpay daha karap otura berseň, ikinci karaşyň senin ziyanyňa. Bul dünyavi ziyandaryňy, ruhani azygyň, akylyň, dengeliň, bütün kılwatkan işiň, okuwyň, sabagyň bütün bardygynyň ziyanyna uçurayt, karawatkanyňdyň özü. Bu birinçi, ikinci ziyany dünýadan aşyp ötüp ahiretde jannatyňa çeýin ziyan ber. Tozakka çeýin türtüp. Demek köz ekende görerbek. Közdün nurun getirbek. Közdün nurun jok kılbagla. İnternet, telefon başka menen de jok kılatar. Karaňyzlar, juka giyinip natijada şamaldap kalasy. Şamaldasaňyz girip bolasy. Girip bolup jon goýsaňyz, öze boldu. Öpke kasal, tüberküloz başga bolup ahyry ölüm menen diýip. Demek her bir oru söz türde ölümge alıp bargan joldu açıp koyar. Kiçinekey günöler da bu da şonday. Kiçinekey günö jon goýsaňyz ulan barıp jannatyňyz jok. Demek bir günö kiçinekey bolsa da göňül bölme jon goýup berseňiz, al sizdi gerek bolsa dinden çıgaryp salat. Hormatly ýaşlar, kiçinekey bolsa da göz dawaýlansın. Göz dawaýla, söz dawaýla, bu da tömen. Oşondan da bugün sabah göz menen bular. Günöge gönüp kalgan göz al kıyamat günü de gününü jasaý ber. Günöge gönüp kalgan göz jana aram menen azaldygy gabaý ardemkeni aýta berip gönüp kalgan söz da sizdin akıbetiňizge jaman jyňyk alyp berer. Hormatly ýaşlar. Özgöçe bir nerse. Hiç bir günü işti kiçine körbeňiz. Bardyk kiçineden baştalar. Baştalat barım hawaýdany mayda adam. Demek maydadan bay hawaý. Hazırkı uçurda her biriňerde suranam, bomba gömülgön bir talada, mina gömülgön talada baskanday ehtiyat bolup baskan. Kaýsy bir jerde butun teýlep alyşı mümkün dep ehtiyat bolup baskalar bolbosa öte kıyın azıklasam. Bar bir joldan baştalar. Bir jolu karap koyun, bir jolu öp koyun, bir jolu çegip göröyin, bir jolu nasty çegip göröyin, bir jolu narkotikti sayıp göröyin, bir jolu valska düşüp göröyin, bir jolu kuçaktap göröyin, bir jolu öp göröyin. Bardygy bir joldan başlangan. Mana şonu bir jolu bolsa da kılbaň. Jüregiň kalabastan kılıngan günöge tövbe kılbasaň zamatda, al jüregiňe bir kara dakty paýda bolar. Egerde any zamatda tövbe kılıp juwup tazalabasaň jüregiň kararyp ketet. Jana Hudaýdyn buyruklarına baş iýbey galasy. Mana şu nerseden göňül berdiler. Adaşyp ketme üçin ibadatga bekem bolgular. Ustazlarga, jakşı adamlardyň janyna bekem etegine bekem jarmaşdylar. Adaşyp ketme üçin aram işlerdiň jolun japdylar. Büt nerseni jyňypdylar. Eň birinçi mana şu nerseler. Bar biriňerge sabagymdan jyňypda ahyrky sözüm şol. Üýüňördi şypyryp atsaňar. Tazalap atar. Mındaýça aýtkanda jüregiňdi tazalap atar. Üýüňdi şypyryp tazalap atsaň, aýnegiň atyk bolup çaң girip atsa, eşigiň açyk bolup taştandy musurlar girip atsa, patologyň teşik bolup jamgyr sular tamçyp atsa, tazalaý beresinmi? Birinçi kıla turgan işiň emne? Patologdu teşigini jabys gerek, aýnekdi jabys gerek, eşikdi jabys gerek, anan kiýin tazala jyňyk bolar. Egerde muna teşiklerdi japbastan tazalaý berseň hiç kanday jyňyk bolboýt. Mındaýça aýtkanda, hormatly ýaşlar, aramdan günödön, kulagyňdyň teşigin, gözüňördi, oğuzuňardy japmaýynça, jüregiňdi kança tazalasaň da birki. Şonolu ýaşlar, oşondan jalpyňardan suranam, kelgile, gepdim bary. Bugün kunda, owa, bardygyz namaz okutýar, bardygyz imandy ol. Birok bir nerse var. Bardygyz üýdi tazalap atabız, birok patologdu, teşikdi, muna eşikdi, aýneklerdi japkan jok. Demek, bardygyz ibadat kılıp atabız, namaz başka birok bardygyz sözüzdi tyýgan jokbuz, gözüzdi tyýgan jokbuz, uşak gıybet kulakdy tyýgan jokbuz. Birok bardygyz namaz, bardygyz musulman, bardygyz astagfirullah, Allahu ekber, bardygyz şunday. Birok gepdim bardygy muna göz, söz, kulak, oğuz. Munun teýlek bizallar. Oşondan jalpy ýaşlar, geliňizler. Algaç manaul kulak, göz, oğuz sözdü tıymayınca min jüregiňdi tazalasaň da bitdiň jok bolýar. Mana şu nerseni har biriňizlerge köňül buruny sunanyp ketem. Jana hormatly ýaşlar, göz menen muna internetten aýrykça gepdim bar muna jerde köp aýtyp, andan ne alalys bütele jerde internet şunday telefondu jok kılalar. Jok, men seni telefondu jok kıl degen jok, birok telefondyň içindegi buzuk adamdardy,
бузуку сайттарды, бузуку каналдарды, бузуку кино, бузуку жанагындай досторду, фейк аккаунттарды башканы. Ana şулардын баары жок. Жок деп эч колуңан келеттир. Демек, тазаланууну баштайлы. Рамазан айы. Рамазан арабча сөздө рамза деп коет, жанагы күндүн жаңы ысып чыгып келаткан учуру, тагыраагы күйдүрө турган моменти деп келет. Ошондон эмне Рамазан бул күнөөлөрдү күйдүрүп жок кыла турган айда кеттик, анда биз дагы Instagram, Facebook, мына өзүбүздүн телефонубузду, өзүбүздүн интернетибизди бир жамандардан тазалап жок кылып салбайлы. Улам ачкан деле тигинин тиктей бербей. Болбосо, келиңиздер, жан дүйнө руханияттын кирлеринде тазалайлы. Китеп окуйлу, Куран окуйлу, башка кылалы. Ибадат менен кошумча жанагында бир жакшы илим изденүү менен уланталы өзүбүздө. Урматтуу жаштар, 5 убакыт намаздын өзү менен ыйманды бекем сактап калуу мүмкүн эмес. 5 ыйманым бекем болсун, таква болуп жүрөйүн десеңер, 5 убакыт намазга кошумча Куран окуңуздар, кошумча нафил намаз, кошумча нафил садака, кайрымдуулук иштерди кошумча кылыңыздар. Жөн гана 5 убакыт намаздын өзү менен ыйманымды бекем сактап калам десеңиздер адашасыздар. Кошумча жанагы иштерди дагы кылыңыздар иншалла. Ал эми акырында чөйрө абдан маанилүү. Мына ушул чөйрөңүздөргө жакшы көңүл бөлүңүздөр. Жалпы жаштар, досторуңарды, чөйрөңөрдү бир тазалап коюңуздар, муну да карап коюңуздар. Ал эми көзөмөлдү күчөтүңүздөр, өзүңөрдүн акылыңарды иштеткиле. Жана башка бирөөлөрдү айткан сөзүнө заматтай угуп эле ээрчип кете бербеңиздер. Уккан нерсенин бардыгын чын же чын эмес экендигин далилдеп, муну дагы бир карап, китептен изилдеп, анан кийин ынаныңыздар, ишениңиздер. Буга дагы баарыңыздарды чакырып кетем. Агай, Болчадан? Алла разы болсун агай, өтө сонун таасирдүү сөздөрдү айттыңыз. Жакшыны сүйлөгөн дурус, жакшылап укканга эмне жетсин деген сөз бар эмеспи? Ошол сыңарындай жакшынын көкүрөгү элге калкан деген сыяктуу эле ушундай бир катар жакшы сөздөр айтылып атканда, бир катар жакшы инсандар менен болгон маекте ар дайым жаштар үчүн өзүңүздөр калкан болуп, жаштардын туура багыт алуусуна, туура жолду тандоосуна дагы бир катар өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздерди, таасирдүү сөздөрүңүздөрдү айтып келе атасыздар. Ал үчүн Аллахым разы болсун агай. Агай, азыр убакыт деген учкан куш экен, саатыбыздын дээрлик тең бөлүгүнөн өтүп калдык. Анда агай, уруксат берсеңиз, суроо бөлүгүнө өтөйлү дагы жаштар менен эркин маектешүү кылалы. Макул. Түрктөрдүн бир сөзү эмир демири кесер дейт. Мындайча айтканда, буйрук темирди да кесет деген маани. Бир ооз сөзүңүз кабыл алдым. Агай, урматтуу жаштар, анда эмесе ар бириңиздерден суроону күтөбүз. Устатка болгон, агайга болгон мыкты сурооңуздар болсо, өзүңүздөргө кызыктырган суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Кызыктуу суроолорго биздин эфирден сөзсүз түрдө белектер бар. Агай, анда мен уруксат берсеңиз, сыноо жөнүндө дептир. Агай, биздин жанагы эмеде көрсөтүлгөндөй эле, жарыяда көрсөтүлгөндөй эле, мүмкүн болсо агай, комуздун коштоосунда кылсак дагы жакшы болмок. Суроо жоопту. Болбосо жаттаганыңды эле ырдай бересиң деп атасың го, Макул. Bir günün üydün bir kişi bir gilemdin alıptır. Sırtta sürüp gilemdi zımgana sıpalıptır. Uzun tayak karmanıp gilemdi savap salıptır.
çaması atasın beri qaratıp mınday suru jaratıp kilemdin emden urgulayt dep ataga beret taratıp oy balam balam jam balam oy suru berit tıngan jok kilemdin o gojoyun jazalaş üçün urgan jok tazalaş üçün urdele sen anı bilbeyin uşunday tangalasın bolboysun tazalap jakkan kişini jazaladı dep oyloysun Talaşonun suңары Janasın o degen jagынан suro berseň anda bir jok tapkanga tabılan O jazalaş üçün jaratkan suno berbeyt sen üçün Jazalaş üçün jaratkan suno berbeyt men üçün Berbeyt eken sunonu jazalaş üçün bilgile Beret eken sunonu pendelerin günödün tazalaş üçün bilgile Köp şükür aytıp Kudaydan Kıymandı bekem pay bekem dep çıgadın anda bulaydan Anda sorulur abdan berilde Birin serin toktoy tizmek dedi terilde Başka adamdı qarasa günü bolboy beken dep Usul suru jogun berseňiz ugup ketem dep Jok berip turganga Sun uşunday suru sunğanga Jogundu tabayın Mahramgan eft kaçan suqtanıp qarabagın agayın Suqtanıp eger qarasaň Günü kör bolup kalasın Suqtanıp qarap koygondun jazasyn erden alasın Uşundan Kuday saktasın Jamandyga gözlörüň çurqabasın basbasın Dağı kanday surulur ötkürülü görülü Yaşlardan jağan surulun bardığına gölülü Sabır gerek özgöçe bir ilimdin alganda Sabırdu bolup jürgülüň okuga yaşlar barganda Keler dağı suraptır Hakındıka kızıgam şakirt bolup kalsam dep Bendene kızık kanga kızıgam şakirt kılıp alsam dep Han üçün algaç özüňdün derin bolsun unutma Hakym bolom deseňer har bir sözdüň ulukta Uyma kulak bolsa ker faydalandın kılgıla Erinbesden emgekte jasap har günü aldı göstöy jılgıla Jakşı adamlar jaşodu koyçu düýnü turguçayın turguda Jagılan İdris akım belen dep koyot Seni mınday eken bilmeptirmin dep Mına bir kişimin tep gep koyot Dalilde ve ger ırımda hırda berip ketmesem Bulakının çirkin özün özü cep koyot Tuğma talat degende bir keste bildim baykadım Ölürümdün özgöçe tarbiyalap can düğünü muhitte kılıp çaypadım Jakşı adamga janaştım, jamandy görsüm adaştım, janına jakın baspadım. Jaratkanga şükür dep gül turmuştu makladım. Kanday bolsa gelele, talandy bolsaň balangdyn, jetelep barıp jakşı adamga şakirt kılıp bereli. Kırday verse bulana öğret bu deyim. Sorular abdan göken kısa nusqa jogap bergenге çeyin hareket etmeyin. Urmatly jaşlar, akındıka şakirt bolum degenlerge özgöçe soranan.
Шакирт болордон мурун өзүңүздө бир көрөнгө кызыгуу бар болсо, албетте аны аткарса болот. Өзгөчө кызыгууну ойготуңуз болду. Аракетти анан алдыга кадам баса бериңиздер. Кийинки суроонун бири бул жерде Кытайлар жеген тамакты эмне дейт? Кечирим сурайм. Кыргыздар Кытайлар жеген тамакты эмнеге жебейт? Кытайлар Кыргыздар жеген тамакты эмнеге жейт? Ушул суроону мурда да уккандай болуп атам. Себеби Кыргыздар жеген тамакка Кытайлар көнгөн жок, Кытайлар жеген тамакка Кыргыздар көнгөн жок. Ал эми дагы эң негизги себеби арам адал маселеси. Мына ушул нерсе оңойлуу. Билим берүү орто мектептеги сабактардын тизмесинде адеп сабагы бар. Ошол китебин жаңылап заманбап окуучулардын аң сезим деңгээлине жогору диний жактан ушул сиздер айтып жаткан баары. Ооба. Сөзүңүзгө кошулам, бирок эң негизги бул жерде дагы бир маани бере турган нерсе адеп сабагын берип аткан агайдын акыл көрөнгөсүн күчөтүш керек. Ооба, биз деле мектепте иштеп жүргөн кезде, мен да иштейм, мугалиммин, унутпаңыздар. Адеп сабагынан чыгарылган китепти мен бир сере барактап чыктым, бирок канааттанган жокмун. Ошол эле учурда окуучу да канааттанбайт, ошондон ар бир адеп сабагын берип аткан мугалимдин көрөнгөсүн, акыл пикирин жогорулатыш керек. Ана ошондо буюрса адеп сабагында көйгөй жок, проблема болбойт. Жана өзгөчө баса белгилеп кетем, мектептеги мугалимдер бар болсо, окуучулардын бир гана адеп сабагына көңүл бурбай, керек болсо ар бир сабагына көңүл буруш керек жана ар бир сабагында адеп эрежелер сакталыш керек. Мана ошондо окуучулар алдыга жылат. Орус тилчи орусча сүйлөп коюлуп чыгып кетпеш керек. Орус тилчи дагы адептен сабак бериш керек. Дагыраак эмне окуучу сабагын кылбай атса, тополун кылып атса, адеп менен аны тарбиялаш керек. Жөн эле менин милдетим сабак бериш деп эле ойлобош керек. Математик эсептерди үйрөтпөй эле чыкпаш керек. Математик ар биринин тарбиясына, адебине көңүл буруш керек. Эгерде ар бир предметтик мугалим окуучунун адебине басып медицинаны мыкты билген бирок адеби жок болгон, милициялыкты мыкты билген бирок адеби жок болгон кадрлар Кыргызстанды алдыга сүйрөй албайт. Европадан бүтүп келген мыкты кадр келди, коомдун арасында баратат, мисалы, тиге тамшанып карап отурсам, бир да адептин бир жытын символун өрнөгүн көрө алган жокмун да. Тескерисинче мардайып жүрдү эле. Мен аны тиги жанында жүргөн балдарга мына Европаны окуп кептир, мына Европадан бүтүп кептир, мына ушундай бала болгула деп өрнөк кылып айта алган жокмун. Ошондон илими бар, бирок тартиби, тарбиясы жок болгон кадрлар Кыргызстанды алдыга сүйрөй албайт. Муну унутпаңыздар. Биздин тарых китептерде албетте заманына жараша мына ушундай бир китептер да бурмаланып, ар бир жазган кишинин деңгээлине, максатына жараша жазылып калып атат. Муну үчүн эң биринчи орунда Кыргызстандагы бүтүндөй интеллигенция, илим адамдарын башын бириктирип, идеологиялык, пропагандалык ишти башташ керек. Болбосо кыйналып калабыз. Комуз менен болгондо жакшы болмок, албетте жакшы болмок, бирок көп убакыт кетип калат экен. Бир кишинин суроосуна жооп бериш үчүн бир куплет менен идеяны жыйынттай албайт экенсиң. 5-6 куплет менен жыйынташка туура келет. Ага чейин биякта 500 суроо көбөйүп кетти. Ошон үчүн гана токтотууга аргасыз болдум. Андан көрө саждага башты коюңуз. Комуз менен болсо болмок деп башкача чыктың оюңуз. Кыска жооп берейин, ошого угуп тоюңуз. Улуттук мынан оюндар. Умаралиева карасам эң сонун экен оюң бар. Улуттук каада салтыбыз, аткарып аны сактасак бийик болот бардыбыз. Анда демократия деп коюп, каада салттың улутуп, нарк насилди жеп коюп, тарбияны тоготпой, тартипке дагы чек коюп, өзүбүздүн ойлодук, акыл айткан атене, акылманды кордодук. Ошентип жүрүп бүт жаштар бүгүн отуруп кеттик оңбодук. Жаман жолду сүйрөдүк. Алоолонгон оттуң өчүрбөй, кайраң алоолоду күйлөдүк. Эне тилиң тоготпой, энеңди деп коюп ашаты орусчалап сүйлөдүк. Мына
Karındaşınday doldoksoy. Sazıdan üçün ırdadım. Karındaş kubuluna doldoksoy. Devadan ara varayın ağa çekin gördünüz. Buna 100 suro daha görüp ketdi. Ак үйдө отурган ата-энелер менен мугалимдин алган маянасы туура берилип атат деп ойлойсузбу? Урматтуу жаштар, берген сурооңуздун жообун өзүңүз да билесиз, албетте жок. Мага койсо ак үйгө акылмандарды көбүрөөк алып барууну сунуштайт элем, бизнесмендерди эмес. Мага койсо ак үйгө ошол отурган депутаттардын тең жарымы мугалимдер, директорлор, ушул педагогдор барса дагы да жакшыраак болмок беле деп коем. Кандай болгон тагдырда да элдин өзүнүн деңгээлине жараша бийлик адамдар керек. Бирок бир нерсени унутпагыла, тарбиялап өзүбүздү өзгөртө берели, буюрса баралына жеткенде биз ошол жерге барабыз. Жана бизге учур келген кезде бизден кийинки муун бизди да бүгүнкүдөй сындабаш керек. Ошондон бизден улуу муун кетирген катаны биз кылбайлы жок дегенде, биз адаштырбайлы, биз аракет кылалы иншалла. Мына ошондой тартипте катуу бир аракетти баштайлы. Өзгөнү сындаганды жөн коюп, өзүбүздү өзгөртүүдөн баштайлы. Жана айылыбызга, эл жерибизге керегибиз тийүүдөн эч качан артка тайманбай алдыга жылы. Ооба, коомдо абдан көп инсандар бар. Ошол эле учурда бүгүн ак үйдү сындап атабыз, бирок ак үйдө да ала тоо үчүн күйгөн жакшы инсандар бар. 120 депутаттын баардыгын четке сүрүп, баардыгын акмакка чыгарып, өзүбүз акылдуу болуп эле клавиатураны баскылай бербейли. Анткени ал жерде да акылдуу инсандар бар. Муну да унутпайлы иншалла. Ошондон жанагындай бир жамандын айынан бүтүндөй бир коомго жаман деп эле сүйлөй бергенди токтотолу. Дүйнө керек болсо жакшы адамдардын урматында сакталып турат. Бар, бүт жерде жакшы адамдар бар. Мына ошол жакшы адамдардын башын бириктирип, жакшы адамдардын изин улап кетели иншалла. Агай, убакыт деген учкан куш экен. Биздин эфирибиздин дагы соңку бөлүктөрүнө келип калдык. Ошол үчүн азыр суроо бөлүгүн комментарийди өчүргөнгө туура келди. Ал үчүн кечирим сурайм агай. Негизи жакшы сөз жан эргитет демекчи, ушул 60 мүнөттүк убакыттын кантип өтүп кеткени, же болбосо жаштардын сизге берген суроонун көптүгү, жаштардын ушундай жакшы сөзгө бүгүнкү күндө суусап тургандыгы, талап кылгандыгы ушул эфирдеги суроолордун көптүгүнөн, комментарийдеги каалоо тилектердин көптүгүнөн дагы байкасак болот. Негизинен агай, ушул эфирдин соңунда мен сизге жыйынтыктоочу суроолорду бергим келип турат. Кыскача жооп берип койсоңуз, андан кийин эфирибизди жыйынтыктасак. Агай, мен сизге биринчи суроону бергим келип турат. Агай, негизинде жаштык дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? Сурооңуз толук угулбадым. Жаштык тууралуу суроо бердиңиз окшойт. Антсе да жооп бере берейин. Жаштык дегенде, урматтуу жаштар, ташты урсаң талканын чыгара турган учурду пайдалана билүү, бүт нерсе мүмкүнчүлүк болгону каалоо тилек менен аракетти бириктиргенде гана жаштыктан жигердүү, ийгиликтүү иш жасаса болот. Биз жаштыкта каалоо тилекти кылдык, бирок аракетти кылган жокпуз. Көп жаштар ушундай. Жаш кезибизде каалоо тилекти кылып атабыз, аракетти кылбай атабыз. Ал эми ушундай нерсе бар. Жаш кезибизде жалгандан ыйлап, чындап күлөбүз. Картайганда болсо, жалгандан күлүп, бирок чындап ыйлайбыз. Агай, мен сизге үнүм угулуп атабы? Угуп атам, Агай, мен дагы бир кызыктуу нерсени айткым келип турат. Негизи имам Азам Абу Ханифанын дагы бүгүнкү күндөгү даражага жетишине бул Али разияллаху анхунун дуасынын керемети, же болбосо дуасынын кабыл болгондугу деп окуп жүрөбүз. Агай, ушул эфирибиздин соңунда жаштарга ушул элдин алдыңкы бир сап башында жүргөн эл өкүлү катары, Төкмө акын катары, ары биздин агайыбыз, устатыбыз катары жаштарга өзүңүздүн ак батаңызды берсеңиз,
биздин долбоорго жеке менин өзүмө акпатаңызды берсеңиз, андан ошондон кийин эфирибизди жыйынтыктасак. Убактыбыз чектелип калды. 60 минутада эфирибиз үзүлүп калгыга чейин мен эфирди сактап коеюн андан дуадан кийин. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعاتك. Ya Rabbil Alamin, Ramazan ayının hurmatına özünden jarınıp jalbarıp surayıpsız ya Rabbim. Sabahta uşu biz menen çok oturgan bütün döy jaşlardan, bardığıstın başıbızda kırsık bale apattardı alыс kılgın ya Rabbim. Bardığızga eki dünyada paydalı ilim bergin. Bardığıstın üylerüzge Ramazan ayının hurmatına asman jerindegi fayzı barakat eşiklerini açkın. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, bardığıstı günü işlerden, jamantlardan özün saktagın. Ramazan ayının hurmatına bardığıstın zeyinleri de açkılıp, eki dünyada paydalı ilim berip, eki dünyanın alımlık darajasın bergin. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, ata-enelerimizge eki dünya süyüğün, mehrimin, rahmatın, keçirimingdi bergin. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, Alatozga tınçlığındı bergin, amandığındı bergin. Kırsık balay apatlardan alыс kılgın. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, oğru atkan bir tuğandarsın barındarına da başka bergin. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, saparda жүрген tuğandarımızın sağ salamat kılgın ya Rabbim. Esen aman eline cerine tuğandarına gelip koşulusuna nasip ettin. Ramazan ayının hurmatına ya Rabbim, bardığınızı teke verdikten, demmen sünüdön, uyat bolu şermende boludan özüm saktagın. El karagan yüz yer karap kaldan özüm saktagın. Allah'ım, şu sabahızda oturgan her bir jaştardı, bütünдөй bardığının, kalbinde, жүрөгүндө каалуу тилек кылган жакшы үмөттөрүн ишке ашырышта өзүң жардам, күч кубат бергин. Өзгөчө ушул сабагыбызды уюштуруп, эл менен жолугуштуруп, момундай кашыкта турган Кадыр мырзанын да атына затын жараштырып, эл ичинде кадырын баркын улук, акылын, пикирин тунук кылгын я Rabbim. Элдин сого назарынан, шерменде уят болуудан өзүң сактагын. Эл караган жүзүн жер карап калуудан өзүң сактагын ya Rabbim. Allah'ım dualarımızda Ramazan ayının hurmatına kabul kılın ya Rabbi. Allah'ım bardığımızga bekem iman bergin, kenen rızkı bergin, uzun ömür bergin, baktılı yaşoo bergin ya Rabbi. Allah'ım bardığımızga özün dostluğuzdu bekem kılgın ya Rabbim. Bugün bardığımızda Instagram'dan, Face'ten toptoğundoy, kıyamatta, cennattan, beyişten de uşun toptoğun gün nasip etkin ya Rabbim. Allah'ım dualarımızda kabul kılın ya Rabbi. Allahümme salli ala سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dualarınızda kabul kılgan bolsun жараткан. Урматтуу достор, 60 мүнөттүк эфирибиз соңуна келип калды. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу устатыбыз Идирис Айтбаев болду. Агай, биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзүмдүн атыман, жалпы ушул жакшы сөзгө суусап турган инсандардын, деги эле жаштардын атынан ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз агай, туткан орозолоруңуз кабыл болсун. Аллахым эрки Рамазанда дагы ушинтип жакшы бир эфирлерде, жакшы бир ушундай самалыкта жолугушканга Аллахым өзү жеткирсин. Amin. Amin. Rahmat. Sağ bolunuz. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aman turunuz.